Бишкектеги ооруканадан өрт чыкты. Улуттук кардиология жана терапия борборунда өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатат. Ооруканага ÖKM'ден 6 күчүрмен эсеп 2 автошаты тартылган. Кошумча маалымат берилет. Жолго чуркап чыга калган. Бишкекте жол тандабастын айдоочусу жолго чуркап чыга калган кишини сүзүп алган. Кырсык 11-февралда Ибраимов менен Токтогул көчөсүндө болгон. Жаракат алган чет элдик киши ооруканага жаткырылып, машина айып корого токтотулду. Белгилүү блогерлер жарышкысы келген. Бишкекте белгилүү блогерлер Арген Керимов менен Аман Байсейитов түндө унааны катуу ылдамдыкта айдап жарыш уюштурушкан. Жол милициясы автоэнбаштык жасаган үчүн Байсейитовдун BMW унаасын айып корого киргизип 15 000 сом айып пул салган. Блогер өз кезегинде күнөөсүн мойнуна алып, экинчи кайталабай тургандыгын айткан. Милициядан экинчи айдоочу да жоопко тартылаарын билдиришти.